Кандайсыз кайдасыз деп аталган программабыздын жүрүшү менен туулуп өскөн кичи мекени Теңир Тоо жергесинде жашап иштеп, эл турмушун көтөрүүгө айтаарлык салымын кошуп, кийинчерээк жашоо ыңгайына жараша башка жактарда жашоо кечирип келе жаткан жердештерибиз, замандаштарыбыз, ага эжелерибиз тууралуу кеп кылып келебиз. Бул жолу жашоо ыңгайына жараша борбор калаада жашап иштеп, дали болсо үзүрлүү эмгеги менен көпчүлүктүн кызматында болуп келе жаткан агаларыбыздын айрымдарына жолугуп, суроо салып көргөн элек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кандайсыз кайдасыз программасынын бүгүнкү чыгарылышында айтарлык салымын кошуп, айыл чарба тармагына көп жылдар бою эмгегин өтөп келе жаткан ошо Кыргызстандын атууларына белгилүү бир эле нарын жербес эмес, канча артында жаш мундарды ушул адистикке тарбиялап өстүргөн агайыбыз Курманкожоев Муканбай агайыбыз менен кеңири баарлашсак деп турабыз. Элес агай ата сөз үчүн улай берсек. Акыркы эле жолу биздин жаңы айыл өкмөт шайланып келип, байке буга чейин силерди марафон деп, акча чогулткула деп канча жолу кыйнап чакырып жүрдүк. Аракет программасы, тигил программа, бул программа. Азыр жөн эле таанышып коелу деп келдим деп, мына мен жерде агаларын чогултуп берип, таанышып анан айылдыктарга өзүбүз дагы ыраазы болуп калдык. Байкелер эчтеменин кереги жок. Бюджетибизде акча бар. Акыл кеңешчилер эле керек силердин. Үйлөрдү жакшынакай оңдоп атабыз, турмуш-тирибизди жакшылыкка оңдоп атабыз деп. Ошолорду бул жерде шаардык туугандары сөз кулагы менен угуп алып, биздин айылдыктарга дагы ыраазы. Эми кичинекейинен айылды эңсебеген, айылды сагынбаган болбойт. Биз кичинекейибизден айылдан бир жакшылык болсо, ошо менен сыймыктанчубыз. Мисалы үчүн биз бала кезде ушу биздин Кызылат деген Кызылат 7 жыл ушу Бишкектен ипподромдон чыгып, анан кайсы айылдар эмгекчил айылдан. Анан биз бияка келип окуп кайсы айылдар эмгек, баягы Кызылат чыккан силерден деп. Андан кийин мына Үсен Асанович Шакир демек, каяктан болосуң? Эмгекчилден болом. Үсен Асановичтин айылынан турбайсыңбы? Демек киши бир өрөөндө бир академик, алдай сыймыктара турган кишилерибиз бар. Андан сырткары Асанбек Асакеев, академик искусство жагынан. Анан бизнесте жүргөндөр бар, депутат болгондор бар. Эми учур эмес, ошолордун жакшылыктарына күбө болуп айылга барып турабыз. Эми азыр заман өзгөрүп калбады. Кээде мен айтып коем, мурун айыл бакчу шаардыктар, кийин шаардыктар айылдыктар багып калды. Азыр эми кайра силер бизди бакпайсыңарбы? Турмушуңар оңолуп калыптыр деп айтам. Эми биз ушу айылдын быйыл 85 жылдыгын өткөрөбүз деп бирден бир иш план түзүп, айылдыктар өзүнчө тапшырмасын алып, шаардыктар өзүнчө тапшырмасын алып, биз ошо китептин тарыхын жазып аткан Оол Мамытовго жардам көрсөтүп, материалдарын чогултуп бере турган болуп атабыз бияктан. Андан сырткары кире беришке конокторго көрүнүктүүрөөк болсун деп арка тургузуп коелу атабыз. Бул шаардыктар жарым акчасын көтөрсө, жарым айылдыктар көтөрүп арка тургузуп коелу атабыз. Эми азыр айылга барып атасыңбы деген кээ бир теңдештарима, туугандарыма мен мындай жооп берем. Азыр айылдыктар бияка келип калбады. Бизден көбүрөөк келет да. Мен бир 2 айда бир барсам, нарында туугандар 1 айда 2 келип кетет бияка. Азыр эми заман ошондой болуп калбады. Бул деле бир жакшы шарт болуш керек, ошо жашоонун ыңгайына жараша. Мисалы азыр деле ушул көрсөтүүнү биз сизди издеп келип, ушул көрсөтүүнү даярдап атабыз. Анан биз деле ошол көрсөтүүнүн максатына жараша баардык эле атуулдарды ушул көрсөтүүгө чакырууга биз мындай мүмкүнчүлүк жок. Анан анын үстүнө татыктууларын ошо элдин бир керегине жарай турган, жарап жаткан жана бир үлгү ала турган өзүнсөңдүү атуулдарыбызга кайрылып атпайбызбы? Сиздин дагы бир айта турган сөзүңүздө дагы ошо телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, ушул сиз азыр эле айттыңыз, азыр бизден ушул жердештерибиз, айыл өкмөт башчысы келип жардам берди дебестен, материалдык жактан эмес, акыл кеңешиңерди суранган экен. Бул да жакшы жагы. Бул да жакшы. Демек эл ошо өзүн өзү көтөрүү мүмкүнчүлүк алып калганы деп дагы ойлоп кетебиз. Сиз ошо кандай акыл кеңеш бересиздер? Сиздер бул жакта туруп ошол тажрыйбалуу адис катары дагы bir ayıldım bir ишенимдүү адамы катары бир эле айылдын эмес,
жалпы эле ошо кыргыз элинин керегине жараган инсандарды билесиз да? Мен жолуккан сайын мындай бир идигерлүү балдар менен жолугуп калсам постоянно айтам, жашырган эмне, алтын деген убактылуу. Биздики ошондой эле жерибиз бар, ошондой эле жайытыбыз бар, суат жери, кайрак жери, ушу башка айылдарда эле мүмкүнчүлүктөрүбүз бар баарыбыздыкы деле. Ошону колго алалы, проекттер болсо бияка алып келгиле, министрликтер аркылуу өткөзгөнгө аракет кылалы. Анан жалпы баарыбыз эле алтын деп карап жүргөндө болбойт. Алтын жакканга жагат, жакпаганга жакпайт. Анан эми ушу күзгө чейин айыл өкмөт менен биз да сүйлөштүк эле, 3-4 чоң проект көрсөтүп, жаштарды жумушка тартып, швейный цех балдар алып барып берген. Дагы өздөрү ойлонушуп атышат. Бир чоң 3-4 производство ачып койбосок, баарыбыз эле алтын деп карап турганда болбойт. Анан келген сайын айтам, алтындан алысыраак бололу. Алтын да керек, убагында пайдаланышыбыз керек. Анан баарын эле алтын деп туруктуу жумуш орун түзүү керек. Туруктуу жумуш орун түзүшүбүз керек. Чоң 3-4 производство ачышыбыз керек. Эми калгандарын болсо өздөрү жазып аткан экен. Бир жерде мен көбүрөөк барам айылга, бир жерде келген сайын бул академик аксакалдарга отчет берем. Азыр айтам, азыр бала бакчасы бар, клубу бар, школу бар. Азыр эми крытый спорт зал салып атты. Анан көп 15-20 жылда барбай алган аксакалдарыбыз бар, жегелерибиз бар. Ушундай болуп калды десем, мындай таң калышып, суктанышып, биздин жашоочуларга ыраазы болушуп, рахматын айтып калышат. Эми биздин да балдардын учугур эмес экен, бияка келип, биякта мындай ойлорун айтып калат. Ушул жакта жакшы жашагандар болсо, окуп жүргөндөр болсо, стипендиясынан кыйналгандар болсо, чыгармачыл адамдар болсо, ошолордун исмерин тактап берсеңер, биз тияктан жардам берип турганга, көмөктөшүп турганга даярбыз деген балдарыбыз бар. Кыргызстандагы эң бир чоң ири тармак айыл чарба тармагынын бир учугун, бир чекесин чоюп, жакшы эмгектерди жасап келатканыңызды элибиз деле баамдап карап турса керек. Анан сиз баары бир туулган жердин топурагы алтын деп айтылат. Ошо туулган жериңизге бир бараткан мезгилде бир башкача бир эс алуу менен Теңир тоонун таза абасынан кере дем алып, ошентип бир убакыт бөлүп коесуз да, айрым учурда. Кышында баратсаң, бала кезиң эске түшөт. Жанагы палкалардан хоккей жасап алып, ойноп, тапа төшкө лыжа тээп, ошонун баары эске түшөт. Эми бала кез тентекте болосуң да, тиги коньки менен ылдый кете бересиң, 1000 балакка чейин. Анан өйдө чыга албай машинелерге жабышып, ошолорду ойлоп коем, ушу Айыл мектебинде өткөзүз да. Айылда мектеп бүткөнбүз. Анан конькиде ылдый барып, анан кайра өйдө чыга албай машинелерге жабышалар. Өйдө чыгып кетем. Жайында болсо баягы баданы тосуп жүргөн убактарым эске түшөт. Айылдын четине барып, бада тосуп, эртерээк барып алып, үйдөн саат 1-2 саат мурун. Андан баягы кыргыздын эски оюндарында ойноп калдык. Ак чөлмөктүн ичинде барып, жолук таштамай, ошолорунда биз анча-мынча көрүп ойноп калдык. Эми айылдан конечно аябай сагынабыз, эстейбиз. Анан кийин тем более азыр эми тартип болуп, турмуштары болуп койгондон кийин айылга коноктолуп барганга аракет кылабыз. Эми баягы сайыс турганда убагында начарлап кетпедик, өзүң деле билесиң. Азыр эми коноктор алып барсаң, кирип баратканда эле эки этаж үйдөн турат, 3-4, тиги төрүнө барсаң да эки этаж үйлөр турат. Аналарды көрсөтүп, сыймыктанып калабыз, башкаларга салыштырмалуу. Биз эми айылыбыз менен аябай эле сыймыктанабыз биз. Ага эми байтамына сиздин ошо балалык күндөрүңүздөн тартып, азыркы учурдагы иш абалыңызга чейин сөз кылып, жаштыгыңызды эстеп алдыңыз дегендей, ушу көрсөтүүбүздүн соңунда жыйынтыктоочу оюңузду айтып койсоңуз. Элибиз тынч болуш керек. Ушу саясатта аркы берки оюндар деле кээде бир жумуштан пайда болот окшойт. Анан жумуш менен камсыз болуп турса, элибиз саясаттын, митингдин бияктарын бизге анын кажаты деле жок эле. Азыр биз республикалык масштабта иштеп, кээде чет мамлекеттик инвесторлор менен байланышып калабыз. Анан жакшы эле проекттерлер менен сүйлөшүп, иш баштап, андай-мындайга келгенде эле өлкөңөрдө кандай тынчтыкпы дейт. Анан тынчтык болбой атпайсыңарбы дейт. Ушу жалпы элибизди ушу тынчтыкка чакырып кетет элек. Ынтымактуулукка чакырып кетет элек. Эми мекен айылдан башталат дейт. Мекен деген ар бир үй бүлө
ынтымақ болса, айлы ынтымақ болса, бүт еліміз ынтымақ болса, эми азыркы кыйынчылыктан чыгып кетишибиз керек. Ушу эмгектер дагы өкмөт дагы жакшы баалап, Манас 1000 юбилейлик медаль менен сыйландым. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйландык. Бул мамлекеттик сыйлыктар. Анан калган эми ведомственный сыйлыктар, алар көп эле. Андан сырткары райондун атуулу эмгекчиликтерин бир канча мактоо грамоталары, мактоо баракчалары, ыраазычылык баракчалары, ошондойлор болду. Эми Кудайга шүгүр дейбиз ошого дагы. Рахмат ага, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мүмкүнчүлүк болуп калганда дагы бир кайрылабыз деген ойдомун. Рахмат. Ал эми Global Stroy Company деп аталган Бишкек шаарындагы курулуш тармагын жетектеген агабыз Жамана Кыдырмышев 300гө чукул адамды жумуш орду менен камсыздап, кардарлар үчүн талапка ылайык тейлөө кызматын көрсөтүп келет. Ошондой эле ал жетектеген Аврора рестораны шаар ичиндеги эң мыкты делген эс алуу жайларынын бири болуп саналат. Эл үчүн айтарлык кызмат өтөп жаткан агаларыбыздын бири Жамана Кыдырмышевич менен маектешим деп турабыз. Найым агай, саламатсызбы? Сиздин ошол отурган ордуңузга кайрылып, айрым суроолор менен кайрылууна туура көрдүк. Сиздин ошо балалык кезиңизден баштасак, алгач бир көз алдыңызга келтирип көрсөңүз. Балалык кезим ошо эмгекчиликте төрөлүп, балалык жумушторун өттү, школдон окуп барды, ошол жерден окудук. Эмгекчиликте мен 8 класска чейин окудум. Анан кийин анан тукмуктун келип школду бүтүп, эми бирок айыл менен эч качан мындай байланышты үзгөн жокпуз. Айылга барып турабыз дегенде, тууган баарыбыз барды дегенде, элештебиз дегенде. Анан эми өзүм строительный институтка строительный факультетте. Ошо иштеген 77 бүткөн ошондон бери Бишкекте калдым мен. Бишкектен эч жакка чыккан жокмун. Уш жерде иштеп келатам, мастерден баштаганмын, стипендиянын баарын этип, мэрия генеральный директору чейин иштеп, анан 2001-жылы ошо городской кредитный приватизация кылып, уш жерде анан бүгүнкү Өзүңүздүн ошо алган билимиңиздин бир пайдасын жакшы эле көрсөңүз керек. Бир эл үчүн кызмат өтөп жаткан жагдайларыңыз жөнүндө дагы айтыңыз. Эми алган билим строительдин өткөн мен эми ошо 77 бүттүм, ошо шаарда калып, аэропортто мастер болуп баштагам. Аэропорт строительный организацияда ошондон аэропорт Манасты куруп, ошо мастер болуп баштагам ошо. Мастер болуп жүрдүк, анан Белый домду курдук, базарды курдук, Ош керенекти, школдорду курдук. Ошо мастерден баштап начальник управленияга чейин стройка иштедим. Анан кийин генеральный директор болуп, строительный фирмада жүрүп, анан эми элге жакшы эле кызмат кылдык. Эми колдон келген кызмат кылдык, азыр деле кызмат кылып атабыз. Эми эркек бала төрөлгөндөн кийин ушу эл үчүн кызмат кылыш керек экен да. Эми элге пайдам жок болсо анда окуун эмне кереги бар, аны иштем эмне кереги бар, чын. Туура айтасыз. Анда ушул сиздин ошо өзүңүздүн туулуп өскөн айылыңыздан келген бир атуулардын көбү сизге кайрылышат окшойт. Биз мындай учурашып калган учурда же жолугуп калган учурда кеп кылышат. Айрыкча бир той топурларды өткөрүүдө ушул сиздин ушул жакта бир чоң рестораныңыз бар экен, Аврора деген. Ошого бир өткөрүп алдык деп бир жакшы алкоосун айтып калышат да. Бул дагы бир сиздин бир кызматыңыз болсо керек эл үчүн. Эми дагы эми азыр эми заман ошондой болуп атат да. Эми бул стройканын өзү чоң бизнес. Өзү бир статистика боюнча эгер бир строитель иштеп турган болсо, бир строитель 10 жумушчу күн таба алат экен, бир строитель 10 киши иштешет дополнительно. Эми мына могу жерде кабинет көрүп атасың, ошо иштейбиз. Анан шаарга Аврора деген ресторан куруп, ошо айылдан элдер келишет. Кыргызстандын бурчунан тияктарынын баарысынан келет. Эми ресторанда ошол элдер келсин, жакшылыгын бир спроять этсин, ошондой бир жакшылык болсун, жакшы үмүт болсун, жакшы бала болсун деп анан ресторан иштеп атат. Жумуш орду менен камсыз болсо керек бир топ киши. Жумуш орду менен ресторан алып
өзü restoran болгону менен Ылдыйжанда дагы машиналар рестораны бар. Жумуш ордунун минимальный 100 киши камсызда күн сайын. Эми ошол 100 кишинин 100 кыздардын 100 жолдошу бар. 100 жолдошунун 100 баласы бар дегенде 300-400 киши ошол жерден нанын таап жеп, элге кызмат кылып атышат. Короодо деле бир 100ден ашык киши иштейт. Алардын ошондо семьясы бар дегенде, пока азырмыш болуп турганда, колдон келип турганда, эл үчүн кызмат кылып, ошо эл үч жерден нан таап жесе, 3 кишилик бир нан таап жесе, ошолордун деле батасы тийип атат болуш керек деп ойлойм да мен. Чынбы? Ак батасын айтып кетишет дегендей. Анан ушул айтылып коет, ошо канчалык өзүң киреше тапсаң, чыгашасы да болуш керек депчи. Анан колдоого муктаж адамдарга кайрымдуулук кылган учурларыңыз да кездешеби? Эми бул бизнесте чыгашасыз бизнес болбойт. Эми мындай адамдар келишет, бизнесмен келишет, бир колунда жаап ичине бир турмуш кыйын адамдар. Андай кишилерге жардам бербесек анан биз эмнебиз? Жок ки биз бизнесмендер бар ошентишет, крупный бизнесмен жүргөндөр бар. Кайрымдуулук фонд деген бар, ошого жардам берет, элдерге кайрымдуулук кылат анан. Ошон үчүн ушундай турмуш болуп атат деп ойлойм да, кете жатып алып. Жакшы экен. Анда дагы бир суроо узатсам деп турам сизге. Ошо айылыбызга кайсы убактарда барасыз? Акыркы жолу качан бардыңыз эле? Эми айылыма бир жылына бир 3-4 жол барам. Анан көп барбаган себеби ден соолукка байланыштуу дагы көп бара албайм. Потому что давление деген бир балекет бар экен да. Анан бул жерде жүрүп, долоондан ашканда эле баш ооруй баштайт. Анан барам бир күн. Анан анча-мынча нерселерди айтам, ден соолукка байланыштуу ошо нарын көп бара албайм да. Кандай өзгөрүүнү байкадыңыз акыркы жылдар ичинде? Айылдабы? Эми айылда ушул жерде туруп эле мынакей байкелерим бар, бул жерде Мукам байкем жүрөт, Бектен байкем бар, көп байкелерим бар. Эми айылдын балдары келип турат. Недавно вот айыл жаңылып айылып өтүп балдар келип, байкелер ушундай. Сиздерден бизге эч нерсе кереги жок дейт. Жөн эле ушинтип эле силер карам болуп турсаңдар, ошону анан ошо балдар айтат. Счетубуз акчабыз бар дейт. Турмушубуз оңоруп калды, турмуш оңоруп калды дейт. Жакшыбыз дейт. Анан кээ жерде укуп нормал эң бай айыл ушу силердин айыл эмгекчи деп. Анан биз сүйүнүп, будуңдап, ой силердин айыл болбой эле пыты болуп калды деп. Эки этажын берип бар деп. Туулган жердин топурак алтын дейт. Анан айылдан вообще мындай нетпеш керек да. Постоянно мындай бир катташ болуш керек. Ошо биз сүйүнүп эле жүрөбүз ошон үчүн. Ошону балдарга айттым, ай, кеп баа сурагандан эмес, эмне проблемалар бар. Быйыл балки бир 85 жылдык юбилей өткөрсөкпү деп айтышты. Көпкө отурдук, 2-3 саатта отурдук. Эмне проблемалар болсо, ай, балдар, ошо жөн эле сөз менен айтып койбой, ошону бир жазып. Анан бизде эмне жардам керек, биз эле жардам берели деп анан ошондой бир сүйлөшкөнбүз. Демек айылдын жыл өткөн сайын өсүш жолуна кадам алып келатканын көрсөтсө керек, мурунку жылдарга салыштырмалуу. Анан албетте ал балдар айыл өкмөтү жаш болгондуктан ал кишилерге сиздерден, мисалы сиздер сыяктуу улуу мундагы көп нерсени көргөн агаларынан жардам керек, кеңеш керек дегендей бул өзү жакшы көрүнүш. Кеңешип турган биримдикте ынтымактын сакталышы бир алга жылууга, илгерилеп жакшы жашоого умтулууга өбөлгө түшөт эмеспи? Анда дагы бир суроом бар. Ушул нарын жергеси, Теңир Тоо жергеси, башка аймактарды да кыдырып түшүрүбүз керек. Бир сиз байкаган бир жакшы жагы, жетишпеген жагдайы кайсы деп ойлойсуз? Эми кыргыздардын баарыбызга кыргызбыз да элечи, биздин бир жетишпеген жагыбыз эле жалкоолук. Мен бүгүн эмес,
постоянно айтам кичине жалпы болуп кичине бизде акча тутат да. Эми баягы Кудай буйрса, мындан бир 2000-чи жылдары 99-90 жылга караганда элдердин турмушу кадыр жогоруп калды. Бул да элдин аракети, өзүнүн аракети. Биздин өкмөт ушу элге өзүнүн аракетинде эле беш айтып бербей эле, ошо аракетине кичине эле түрткүлөр кылып койсо эле кыргызстар азыр жерде турабыз. Бизде потенциал аябай көп, оңолуп кетишибизге. Биз могу тооташ эмес да, муну бара кийин. Эми бизге кыргыздар азыр жерде турабыз. Чүч деле Кудай буйрса мына бир 5-6 жылдын ичинде ошо кадимдей эле могу Казакстандай, боло Өзбекстандай, боло Түркмөнстандай болуп оңолгонго бизде шарт бар. Эл түшүнүп калды. Илгерде койнума 90-жылда барганда, айылга барганда анча-мынча кызык ишler көрүп калчу элек. Азыр жок. Ичкиликке кызыккан. Ичкиликке кызыккан эч ким жок айылда. Өткөндө бир жак жүзүндө барып келдик. Токторов айткан атынан канал ошондо айылга барып, элдерден чогулуп. Эми ошондо клуб бар экен, клубка бүт законный балдар, жаш балдар, мындай кылжың жок, законно отуруп, кийин сүйлөшүп, муну баары эле жакшылык. Жалпы журтчулукка бир эле теңир тоо эмес, кыргыз элине бир азыркы ушул таптагы бир жашоонун жагдайын карап туруп бир жыйынтыктоо сөзүңүздү айтсаңыз, каалооңузду. Эми кыргыз эли жана айтпадым. Бизде кичине эле жалпылык кичине мындай кыйнап турат да. Ар бир кыргызмын деген, мен кыргыздын граждан деген киши ар бир өзүнүн жерин, өзүнүн место ордунда бир эмгек кылып, эмгектенсек эле оңолобуз. Анан бул эми ушу ар бир кыргызмын деген кишинин бир мээси менен туя берип жүрөгү менен сезе билиш керек да. Мен кыргызмын деп. Кыргыз эли оңойлуу. Ошо бир мен анча-мынча бир салымды кошсом дегендей. Эми кыргыз элчине Кыргызстанга чөркө жакшы. Анан ынтымак. Анан жана пикет дегенде бир пайда болуп атат. Эми аны айтып берсе көп сөз. Көп сөз. Эми ошол эле эми бир билет. Ошол эле жана пикетке чыккан кишилер эми мурун ошо властьта жүргөн кишилер. Эми ошолор бир вопрос задавать этсе, ай сен властьта жүрүп эмне кылдың эле дегенге эмне деп ответ берет болду экен. Баягы телевизордон бир киши айтып атат, булар жөнүндө ушул бул ниеттер, булар властька келишүү. Ошо эми пикетти коюп, ар бирибиз намыстар эмгектенсек, оңолобуз Кудай буйрса. Биздин потенциал Кыргызстанда оңолгонго потенциал аябай көп. Например, биздин нарынга мал эле бакса, эмне деген жайлар бар жатат. Даже биздин бу эмгекчилдин айылы территориясы нарын чыга беришten баштап, солтун сары карап жүргөндө 200 километр жүргөн, Девже Чүйдө районунда анча жер жок. Эми ошонун ичине пайдаланышыбыз керек да баарыбыз. Жакшылык, ынтымак, башка эмне дейт? Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайбыз ишиңизге. Адам баласы үчүн эң эле кымбат ден соолук эмеспи? Учурунда Нардолустук ооруканасынын башкы дарыгери болуп эмгектенип, Тооло облусубуздун медицина тармагын көтөрүүгө салымын кошуп, шаардык жана облустук кеңештин депутаты катары эл ишеним актап эмгек өтөгөн каарманыбыз Бектемир Мухаммед Өмүров агайыбыз азыркы тапта дагы өз сүйгөн кесибинин өтөөсүнө чыгып, республикалык улуттук госпиталда нейротравматология бөлүмүн жетектейт. Ар бир күнүн калктын саламаттыгы үчүн арнап, жооптуу кызматты аркалап келе жаткан агайыбыз менен дагы баарлашып көрсөк. Мен эми баягы атаптуу десең жаңылбаймын. Анткени ушул эмгекчил айылында биз ошол жерде кичинекей күндөрүбүз ошол жерден өттү. 1 класстан баштап 10 класста ошол жерде окууну бүтүрдүк. Бул эми биздин айыл жөнүндө көп сөз айтылып жүрөт. Атынакай жайгашкан айыл чоң тоолордун ортосунда Ороо башы, Эчки башы деген тоолордун жанында турган жакшынакай кичинекей айыл болсо керек. Эми бара-бара чоңойгон туруп азыр эми чоң айылдардын катарына кирип калды. Биз ошол кезде бизден бир 2 класс гана мурун 11 класс бүттү, ага чейин 9-8 класс менен окучу экен.
Анан биз ошол жерден биздин багыбызга ошол 10 класста ошол биздин өстүн айылдык мектептен бүттүк. Эми айылдык мектепте окуп жүргөндө биздин балалыгыбыз совет доорунда өтүп калды. Биз ошол совет доорунда баягы пионер, комсомолдордун катарына өтүп, биз ошол жерде активист болуп, ошол көп иштерди, мектепти жандандырууга, мектептин тегерегин тазалап, ошол жерге биз мен азыр эсимде бар. Ошол жерде биздин Жаналиев Мамыкул агай деген географиядан билген агайыбыз бар эле, раматылык болуп кетти. Ошол киши менимче ошол райондо биринчи жолу метеостанция курганбыз школдун жанында. Анан ошол жер менен сыймыктанчу элек биздин Коенбай деген агайыбыз бүгүн ушул 80-лерден ашып калды. Мына ушул агайлардын колунан өсүп тарбияландык. Жакшынакай мугалимдер келчү эле. Биз ошолор жаш мугалимби, карган мугалимби, ошол жерде биздин баягы бала куракыбыз ошолор менен бирге өтүп жакшынакай окууну бүтүрдүк. Анан окууну ошол убакта дагы жолу айтып коеюн, ушу коммунисттик доорунда тарбияланып калгандыгына байланыштуу биз бүгүнкү жаштардай баягы жакшы кийим кийебиз, жакшы тамак ичебиз, телевизор, радио көрөбүз дегендер жок эле. Анткени ушул менин эсимде биз бир 3-класс болуп калган убакта болуш керек, ошондо биринчи телевизор келди да. Ошондо биздин бир айылдын бухгалтери Көк көз деген агайыбыз бар эле. Ошол агайдын үйүндө биринчи телевизор болуп, ошого автобус менен барып, бала кезибизде кирип көрүп, ошону биринчи жолу телевизорго приобщить эткенбиз ошол. Андан тышкары биз эми окуу гана билдик, бүгүнкү күндө эмес. Компьютер деген жок эле, телефон деген жок. Только окуучубуз, окуудан тышкары ушу ата-энелерибизге жардам берер элек да, көпчүлүк учурларда. Анан эми бул баягы маданий массалык нерселер боюнча айта кете турган болсок, клубубуз бар эле. Ошол клубда мына бүгүнкү күнгө чейин турат. Ошол жерде баягы артисттер келип, концерт берип, спектакльдерин койгондо биз ошого баарыбыз жанталашып барып, эшик терезеден кирип дегендей, ошол жерде көңүлүбүздү ачып көрөр элек. Дагы жолу айтып кетейин, телевизор анда каатыраак заман болгон. Анан биздин кийим кечебизди айта турган болчу болсок, биз мына бүгүнкү күндө ошол кайрылып атпайбы, жана форма, школьный форма деген. Ошондо школьный форма кийер элек. Ошондо бир эле школьный форма жайында, кышында болсо баягы кадимки эле фуфайка энелерибиз, аталарыбыз таап, же болбосо тигип бере турган күрмөлөрдү кийер элек. Кутубузда болсо кирзовой өтүп кийчүбүз кышында, чындыгын айтсак болот. Анан бир эле батинге кийер элек, жетиштүү болчу, ошол бир сезонго жетчү. Мына ушундай турмушту көрүп, анан кийин ошол ата-энелерибизге жардам бергенден тышкары дагы ошол 10 болобу, 11 болобу, свет анда 12-де өчүп калар эле. Свеча менен, светтин калганы менен шырылып, сабакты жакшы өздөштүрдүк. Бүгүнкү күндө ушул ата-энелерибиз окуу деген жери жок. Биз өзүбүз эле окуп, ошол билим алдык. Билим алгандан ошол жакшы окуганыбыздын негизи менимче ошол күчтүү мугалимдер бар эле. Ошол күчтүү агайларыбыз бүгүнкү күнгө чейин эстейбиз аларды, бүгүнкү күнгө чейин сыйлайбыз. Анан ошолор менен бирге 70-жылы мен окууну бүттүм. Анан 70-жылы бүтөрү менен ошол мединститут коюлду, агесте азыркы мед академияга келип тапшырып, ошол жерге өтүп кеттим да. Ошол боюнча 76-жылы бүттүм институтту. 76-жылдан 78-жылга чейин дагы 2 жыл бизде клиническая ординатура панелия хирургия деген бар эле, ошону бүтүрдүм. Андан кийин эле ошол мен как жаш специалист катары азыркы 4-чү оорукана ошого шаардык ооруканага мени ошол жака жиберип иштөөгө жиберди. Анан ошол жерден ошол күндөн баштап мына ушул күнгө чейин ошол өзүмдүн специальность нейрохирург катары иштеп келе жатам. Ал жерде ушул 4-чү ооруканада чоң оорукана эле, 700 орундук, 1000ден тегерегинде ушу медперсонал иштечү. Мен өзүм мактангым келбейт, но ошол комсомол комитетин жетектеп ошол больницаныкын. Андан кийин партбюронун секретары болуп, ошол партиянын күчтүү заманында мен да ошол чоң ооруканада партбюронун секретары болуп көп жыл параллельно эмгектендим. Ал жерде освобожденный эмес, ошол нагрузка катары болор эле. Биз ошол
секретарь комсомольский организация, секретарь партия организация боюнча дагы көп иштерди аткарып, көп такшадык руководитель катары. Анан кийин мен ушул 3-4 жыл ошол жерде эмгектенгенден кийин эле мени бөлүм башчы кылып дайындады. Ошол жерде нейротравматология бөлүмүнүн жетекчиси болуп, мына ошол күндөн баштап ушул бөлүм башчы болуп иштеп келе жатам. Анан ошол жерлерде айтып келе турган дагы бир советтик доордун бир жакшы нерсеси, биз ошол кезде бир 75-100 рубльдин тегерегинде акчалар эле алабыз. Биз ошого нааразы болбой, ыйлап сыктабай, ошого канааттанып иштедик. Бирок ошол өкмөт ошол кездерде бизди жанагы Советтер Союзунун бардык шаарларында специализация өткөрүлөр эле. Москва, Ленинград, Киев, Алматы деген шаарлардан бекер окуп келдик. Ал эми мед академияда, мед институтта болсо биз бекер окудук. Бекер окугандан тышкары стипендия алдык чындыгында. Ошол эми студенттик кездерди айта кете турган болсок, студенттик кездерде дагы биз ушул жай айларында, каникул убагында биз ушул жанагы студенттик отряд деген болор эле. Биз ага катышып Таластан баштап ушул тетиги Северге чейин, Алтайга чейин барып иштеп келдик. Андан тышкары ош жер кезинде ушул жерде баягы пакта күч алып турган маал эле, биз ушул 4 жыл мен барып пакта тердим. Ошол пакта терип, ошентип эл жерди көрүп, такшалып дегендей, мына бүгүнкү күндөй түндүк түштүккө бөлүнбөй, ошол жерде поезд менен барып, ушул 4 жыл пакта терип келдик. Ошол терген пакта терип, студенттик отрядда да иштеп жүргөн убагыбызда дагы биз ушул ата-энебизге кыйынчылык келтирбей, өзүбүздүн ошол кийим-кечегибизди камдап алар элек да. Мына бүгүнкү бул жаштарга таалим деп айтсам болот. Анан мен ошол Бишкекте 4-больницада иштеп жүргөн убагымда шаарда ошондо жанагы бул парадневный города деп коёр эле. Ошондо бир союздун убагында Африка мамлекетинин Уага деген шаары менен Бишкек шаары, ошол кезде Фрунзе шаары достошкон шаар болуп, анан ушул шаар боюнча жаш коммунисттерден кандидатурасын тандап мен өтүп кетип, анан ушул Бишкектин болгон жакшынакай белек печкегин ушул Африкага 80-жылдарда барып келген. Анда ушул союз убагында даже биринчи секретарлар чет мамлекет чыгар эле. Анан ошондо биринчи жолу чыгып, ошол жактан бир ай эмгектенип келдим. Мен жетишкендиктерин айта турган болчу болсок, андан кийин ошентип иштеп жүрүп, бизде Накен Касиевич деген министрибиз бар эле, здравоохранение. Анан ошол киши Нарын областында, ушул Нарын областынын медицина тармагын өстүрүү боюнча ушул мен как жердеш катары суранып, сен ошол жерге облустук ооруканага барып, главврач, башкы врач болуп иштеп кел деди. Мен ошол жок деген жокмун, ошол 93-99 жылдары барып 6 жыл ошол жерге биздин чоң ооруканада башкы дарыгер болуп эмгектендим. Ал жерде дагы мен жаман эмгектенген жокмун деп айтсам болот. Ошол кезде союзда бюджеттик мекемелерге жардам бере турган эч ким жок болуп турган убагында биздин оорукананын имараттары эски болор эле. Илгери Шулер деген главврач иштеген экен, ошол жерде бүгүнкү күнгө чейин турат. Жыгач больницабыз бар ушул Нарын шаарында. Ошол жердин жарымы кийин дагы чоңоюп отуруп чоң оорукана болду. Биз ошол жерде 6 жыл эмгектендим. Ошол мен Нарын облустук ооруканасын жетектеп барган эле жылды биздин жанагы Нарын шаарында Московский деген райондо жаңы оорукананын мекемесин курдук. Роддом бүгүнкү күндө төрөтүй болуп турат. Мен ошону ишке кирип, биринчи жолу биздин президентибиз агастеги Аскар Акаевич барып ачып, ошол жерге биз дагы эмгегибизди коштук десек жаңылышпайбыз. Мен ошол жетекчи эле болуп иштебей ошол жерде параллельно ошол ооруканада нейрохирург кызматымды дагы ошол жерде аткара бердим. Ал кезде айта турган болчу болсок, ушул 6 райондо биздин Нарын областынын 6 району бар. Ушул 6 райондо түшкө чейин бар жетекчилик кызматта, түштөн кийин ушул райондорду кыдырып операция жасап
баш мээлерге ва травматизм боюнча ар бир районго түштү күндүр түндүр иштеп келдим да. Ошол 6 жыл бою ошо күндүр түндүр иштеп. Менимче ушул элибиз мен эмгегимди жеген жери жок. Алып коёр. Эмгегимди жеген жери жок деп айтам. Анткени ошол 6 жылдын ичинде ошол Нарын шаардык кеңешинде депутат болдум. Нарын областтык кеңешинде депутат болдум. Нарын областтык кеңешинде депутат болуп жүрген убагымда да ошол жерде жанагы ошол жерде руководящий должность бар эле, ошол жерде аткарып көп эмгектер жасадык. Областтык кеңештин депутаты катарында ушул көп эмгектер жасадык. Анан ошол 6 жыл иштегенден кийин анан бияка Бишкекке келүүгө туура келди. Келип эле кайра өзүм ошол 4-чү больницада, анан бүгүнкү күндө бул республикалык ооруканада бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатам. Ошол бөлүмдү жетектеп, өзүмдүн ишимди аркалап келатам. Кудайга шүгүр, жумуш жаман эмес. Көп оорулардын алкышын алдык. Миңдеген операцияларды жасап келатам. Миңдеген ооруларды бутуна тургуздук десек жаңылышпайбыз. Ошол элибизге, жерибизге эмгек сиңирип келатабыз. Анан эми бул биздин айыл жөнүндө айта турган болчу болсок, ушул биз ушул айылыбызды жакшы көрөбүз. Жайдыр кыштыр барып эмгектенебиз, барып баягы жерибизди көрөбүз, элибизди көрөбүз дегендей учурашабыз. Андан тышкары бемейдик катары ушул Нарын областынан келген атуулдар, доорлорго, анан айрыкча өзүбүздүн айылга жардам берип келем да. Келсе өзүмдүн эле специальность эмес, башка оорулар болсо дагы ушул чуркап, ары жетелеп, бери жетелеп дегендей жылуу сөзүмдү айтып, колуман келген жардамды берип келем. Менимче ушул биздин айылыбыздын өнүгүп өсүшүнө, бүгүнкү калыптанышына да биздин эмгегибиз бар десем жаңылышпайм. Менимче ушул жаштар бүгүнкү күндө ушул айылды жетектеп келет. Алар менен бизге да кеңешип турушат, келип турушат, акыл сурап турушат. Биз да болгон кеңешибизди айтабыз. Ушул буюрса айылыбыз жакшы өнүгүп өсүп келатат. Мен ойлойм, айылыбыздын келечеги чоң. А жерден дагы көп окумуштуулар, илим посттор, кызматкерлер чыгат го деп эсептейм. Анткени бүгүнкү күнгө чейин ушул дагы келип чыгып келишкен, бүгүн дагы ушул урланып өрөт болуш керек. Азыр эми жана тоо тармагында алтын маселеси боюнча көп иштерди жасап, айылыбыз ушул өркүндөп өсүп келатат. Бардык элдин оосунда республикада илинип келатат. Биз ошол бардык убакта ошол элибиз менен, айылыбыз менен сыймыктанабыз, кабар алып турабыз дегендей жетишкен ийгиликтерине биз да кубанып турабыз. Ооба, жүрөгүңдө туулуп өскөн мекениң ушул даражага жетүүгө көмөк көрсөткөн эл журтуң турса, качан болбосун, кайда жүрбө, канча мезгил өтсө да, алардын деми күч кубат берип, уламдан улам бийиктикке жетелейт окшобойбу? Алыста жүрсө да, теңир тоонун кулунумун деп сыймыктанып, ал эми ысымын алыстан укса, эли сыймыктанган атуулдарыбыз ар убак бар болсун дейли.